Жаңырган жылы Бишкек шаарында 3 зонадагы автоунаа токтотуучу жайлардын баасы өзгөрүшү мүмкүн деген маалыматты Бишкек автоунаа токтотуучу жайлары муниципалдык ишканасынын директору Ислам Момоконов айтып өткөн. Жана ошондой эле көпчүлүк айдоочулардан акыркы кезде акы төлөнсө эле аталган жайдагы операторлор же башкача айтканда парковщиктер унаа үчүн да жооптуу болуп калат деген оюнан улам. Деги эле бул жаатта ачык айкындуулук үчүн акы чогултууда автоматташтырылган системаны киргизүү пландалып жатканын билдирген. Ал ишке ашса, бардык төлөмдөр электрондук түрдө жүргүзүлө баштайт. Бишкекте бул жаатта система автоматташтырылганга чейин баалардын кымбатташын караган убактылуу жобо иштеп турат. Учурда ал Бишкек шаардык кеңешинин кароосуна жөнөтүлгөн. Эми автоматизация дегенде ошол эле көчөлөргө камералар коюлат, мобильный приложениялар болот, анан кийин платежный терминалдар болот. Ошо менен эле автоматизация болот. Баягы эми азыркы күндө интернет деген баарын билип, уже элдин баары тең көрүп билип калбадыбы, кандай баягы бөлөк чет мамлекетте кандай парковкалар бар экен. Ошол жерден, ошол элементарно мобильный приложениядан сиз бир жерге баратып, заранее карап билип, кайсы жерде орун бар, кайсы жерде орун жок, ошонун баары тең ошол автоматизациянын ичинде болот да. Аткаминердин айтымында долбоор боюнча шаар 3 аймакка бөлүнгөн. Алсак жободо биринчи аймакка 40 сом каралган. Ал Чыңгыз Айтматов, Жибек жолу, Ибраимов, Ахунбаев көчөлөрүнүн аймагы. Андан сырткары базарлар менен соода жайларынын айланасындагы жерлер кирет. Экинчи зонага болсо 20 сом төлөнөт. Бул Фучик, Түштүк магистраль, Алматы көчөлөрүнүн жана Чоң Чүй каналынын түндүк тарабы. Ал эми калган жерлер 3 аймакка кирет. Бул жерде автоунаа токтотуу акысыз болот. Ал эми калаанын Бешеналиев, Кулиев көчөлөрүндө автоунааларды иретке келтирип, айдоочуларга унааларын туура токтотууга көмөктөшүп жаткан кызматкерлер билдиргендей, учурда аталган жайга токтотулган ар бир унаадан 25 сом алынат жана аны тастыктаган дүмүрчөктөр бар. Ушундай талон, мынакей баасы бул подделка эмес да. Ушундай жазалган. Бүгүнкү числону, бүгүнкү эмени баарын коебуз. Ош базар деп жазабыз. Эртең менен эгер бул берилсе, тыйынын төлөп койгон болсо эртең менен кечке жарайт базарга. Любой жерине барып токтотсо, эми эл болгондон кийин келет да базарга. Любой жерине токтотсо, талонду көрсөтүп кайра чыга берсе болот. Анткени менен бул жүзүн көрсөткүсү келбеген Бишкек шаарынын тургуну Ош базарында соода кылгандыктан унаасын күн сайын Кулиев көчөсүндөгү жайга токтотуп 50 сомдон төлөп келээрин айтат. Күнүгө эле келип токтотом мен негизи ушул жергечи. Анан эртең менен келсем, сиздерди ким койду десек, айтты, мэриядан койдук. Кечке чейин турасың, 50 сом бересиң. Эми болсо 25 сом бересиң деди. Эси чыгып кирсең. Мурда деле биякта бар эле да парковщиктер. Биякта толтура жол сүзүп, чийип кетип калды. Токел кылып эле коебуз, мисалы үчүн меники мына могу жерлерде шеден чийип кеткен. Азыр деле чийип кетсе деле жооп бербейт да. Азыркы тапта Бишкек шаары боюнча автоунаа токтотуучу 16 муниципалдык жай бар. Бул жаатта 2016 жылдан тарта 2019 жылга чейин атайын иш алып барган орган жок болгондуктан автоунаа токтотуучу жайлар акысыз болгонун Бишкек автоунаа токтотуучу жайлары муниципалдык ишканасынын директору Ислам Момоконов кошумчалады. Кыскача айтып кетейин, баягы 2016 жылдан бери тиешелүү орган жок болгондугуна байланыштуу парковкалардын баары тең бекер болуп келген. 19 жылдан баштап тиешелүү орган биз ишкана түзүлгөн. Анан ошо ишкананын түзүлүшү боюнча биз уже иш жүргүзүп, анан кийин 2010 жылы бекитилген, токтом менен бекитилген тариф бар. Ошол тарифтин инфляцияга дал келгенде, инфляция менен эсептеп келгенде, ошол 40 сомдун тегерегине келет экен. Анан ошол эки эсепти алып туруп, ошол средний орто баганы чыгарып 40 сом деп бекители деген ой бар. Мына ушул акы алынган муниципалдык унаа токтотуучу жайлардын шарттары ынандырабы деген суроо менен айдоочуларга кайрылып көрдүк. Бул жерге делечи адамдарды койбой эле койсо болот. Камераларды коюп койсо болот бул жергечи. Парковкага атайын мындай. Андан калганын жүктөп кете берсин анда. Пожалуйста. Анан буларды эмне коет мисалы үчүн? Чөнтөккө түшөт. Анан бир жагынан мына гайлары жүрөт бул жагынан.
ал жагынан да кысым болуп атат машиналарга. Коёюн десең жери жок мынакей. Жолдун чекеси вообще, например, парковка болушу мүмкүн эмес да. Менин оюм ошол да. Парковка деген отдельный эмес болуш керек да. Бул жерде карабайт эми. Машина ошо парковкага карап дейт, парковщиктер элди чыгарганда затор болот. Жетишкен чет мамлекеттерде парковка ушу базардын астында, супермаркеттин астында бекер болот. Эмне үчүн базар менен супермаркет налог төлөп атпайбы? Ошону ойлонуп туруп, узакмат жооп берсин мына. Же ушу 20 сомдон көрүнгөн жерлердин баарына коюп атат. Итеги эле пробка болуп атат, парковка эмес. Көз карандысыз эксперттин айтымында учурда Бишкек шаарынын унаа токтотуучу жайларында акча чогултканы менен андагы шарттар суроо талаптарга жооп бербейт. Алардын бирин алсак, унаа токтотуучу жайларда унаалардын айнегин чаап кетип, тоногондор көбөйдү. Мындан улам көзөмөлдөөчү видео камераларды сөзсүз орнотуу абзел. Сенин машинаң чийип кетсе, же бирден сындырып кетсе, жооп бербесе, эмне үчүн акча чогултат? Жөн эле мындай бияка кир же тияка чык дегенге андай болбош керек. Ошон үчүн ал парковканын болордун алдында ошол орундар эмес керек да. Мына каалаган жакка туруп атып, көчөдөн өтүш болбойт. Ой, көчө ичке деп атат. Андай болбош керек да. Эмне үчүн биз мына подземный парковкалар салышпайт? Мына жүзүнө барсаң, көчөмө көчө тим эле ошол эле Токиодо, например. Квартал менен болсо, асты болсо, дүкөнү дагы астында, парковкасы астында, бүт бар астында. Чындыгында бүгүнкү күндө муниципалдык автоунаа токтотуучу жайлардын шарттары талаптарга жооп бербегенин, жаскерлери менен ишкана жакшыртуу иштерине киришерин Момоконов баса белгиледи. Шарттары ошол талапка жооп бербейт, но бирок биз азыр баягы сезонго байланыштуу кыш болуп атат. Азыр жаз менен дагы структурный подразделениялар биргеликте иш жүргүзөбүз. Ошо именно шарт түзүү боюнча разметка кылып, камераларын коюп, ошондой баягы шарт түзгөнгө аракет кылабыз. Ал эми бул айтылган сөздөр иш жүзүнө ашып, калаанын айдоочулары үчүн муниципалдык автоунаа токтотуучу жайлардын шарттары оңолобу, аны убакыт көрсөтөт. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.